Саламатсыздар, азыр мен сиздерге Redmi Note 10 жана Note 10 Pro телефонну сброс кылгандан кийин аккаунт сурап калса, ошону кантип алып коюп болот, ошону көрсөтүп берем. Сброс кылып телефон паролун ачыш аябай оңой. Телефонду өчүрүп, мына жандыруучу жана үндү жогулатыш кнопканы бассаңыз, recovery режимге кирет. Recovery режимден wait data менюсүн тандасаңыз, полный сброс болот. Сброс болгондо ичинде бүт даныйлар өчүп кетет. Ошо менен чогуу пароль дагы өчөт. Пароль өчкөндөн кийин телефон мындай болуп заводской настройкага келип жанат. Жангандан кийин аккаунт сурап калат. Аккаунтту билсеңиздер, аккаунтту жазып, менюга чыгып кетсеңиздер болот. Билбесеңиздер, ошону кантип алып коюп болот, азыр көрсөтүп берем. Бул жерден Wi-Fi улайбыз, же болбосо интернет бар, сим карта салабыз. Азыр кандай аккаунт сураганын көрсөтүп коеюн биринчи сиздерге. Не копировать. Мындай болуп, телефон мурунку иштеп жаткандагы пароль тер, же болбосо Google аккаунтту жаз деп. Использовать Google аккаунт баскычын басабыз. Бассак мындай болуп чыгат. Google аккаунтуңузду билсеңиз, Play Market'ин аккаунтун жазып, логин жазып, логинден пароль сурайт, пароль жазып, менюга чыгып кетсеңиз болот. Билбесеңиз, азыр алып коюп кылышты, мен сиздерге көрсөтүп берем. Артка кайтабыз. No Reset кнопкасын басабыз. Бул жерден любой сөздү жазабыз дагы, отправить кнопкасын басабыз. Басканда бул жерден мындай приложение чыгып калат. Бул жака жылдырсак, бул жерде Gmail деген бар. Муну басып кирбейбиз. Басып турабыз. Басып турсак, мындай болгон Gmail'дин менюсу чыгат. Басып кирип кетпейбиз, басып турсак өзү чыгат. Бул жерден уведомление деген бар, киребиз. Эң ылдыйына чөз дагы настройка приложения баскычын басабыз. 3 кош точка турат, басабыз. Ылдыйында справка и отзыв. Бул жерде поиска жазабыз. Орус тилинде жазсак, бул меню чыкпайт. Ошон үчүн англис тилинде жазабыз. Delete. Жазып атсам уже бул жактан чыгып калды. Delete or disable apps on Android. Бул деген Android'дагы приложенияларды өчүрүү жана токтотуу. Disable деген ошо отключить, delete өчүрүү. Киребиз. Киргенде нажмите, чтобы перейти в настройки приложения. Ушул баскычка басабыз. Бул жерден еще кнопкасын басабыз да показать системные процессы. Системный приложенияларды көрсөтүп алыш үчүн. Эми бул жерден бизге 3 приложение керек. Ошолорду азыр отключить кылып чыгабыз. Настройка устройства Android дегенде отключить кылабыз. Отключить приложение. Көрүңүздөр, отключение болду. Назад кылабыз. Настройки устройства Android. Муну отключить кылсак, отключение болот. Бирок остановить кылабыз. Сөзсүз түрдө остановить кылабыз. Артка кайтабыз, остановить сөзсүз кылабыз. 1 2. На. Сервиси Google Play. Сөзсүз түрдө отключить кылабыз. Артка кайтабыз. Дагы бир приложение калды. На. Carrier сервис деген бул да Google Play'дин сервисти отключить кылабыз. Эми бул жерден настройки дегенди табабыз. Телефон настройки деген себеп настройкага кириш үчүн. На. Эки настройка кнопкасы бар, өйдөңкүсүнө киребиз, настройки дегенге. Бул жерден открыть кылсак, телефондун өзүнүн настройка менюсуна кирет. Бул жерден бул телефон обновлениясы заштасы боюнча сиздерге маалымат бере кетсем, эң акыркы обновление азыр 12.10. Уровень безопасность май 2021. Обновление июнь обновление, бирок безопасность май 2021. Эң акыркы безопасность. Мына ушул жерде киргенде мына обновление системы Android деген жер, безопасность Android деген жер май
2021-ге чейин болсо куду ушул жол менен любой насадыр болот. Бул май, июнга өткөрсө деле атса болот. Эгер ушул азыр мен силерге көрсөтүп берип аткан способду разработчиктер жаап кое элек болсо. Менде тез обновление чыккан сайын утур видеолор киргизип турам. Каналдан көрүп турсаңыздар болот. Бул жерден расширенные настройки дегенге киребиз. Спец возможности, меню специальных возможностей. Жандырабыз. Спец возможность баскычын жандырабыз. Разрешение беребиз. Окей. Мына ылдыйда көрдүңүздөр, адамдын сүрөтү чыгып калды. Эми артка кайтабыз. Мантип телефонду 10 секунд күтүп турабыз. Себеби баягы биз отключение кылдык. Отключение кылгандан бул жерде телефондун мындай ишкилде башы айланып калыш керек да. Мына серверден аз текшере албай атат телефон. Сразу баспайбыз мынаны. 10 секунд туруп анан басабыз. Мантип баш айлана баштаганда 10 секунд, 15 секундтан кийин мына кнопканы басып Google Assistant басабыз. Бул жерде мындай настройка деген чыкпаш керек. Чыкпаса кайра басабыз. Мына чыкты. Үлгүрбөй калдык. Дагы үлгүрбөдүк. Ошону кайра басып, ушул настройкага кириш керек. Мына кирдик. Көрдүңүзбү? Азыр кнопка басылып кетти, баштан алабыз. Кирди. Эми бул жерде биз отключить кылып койдук эле, сервис Google Play. Бул жерден включить кылабыз. Болду, включение болду. Эми артка кайтабыз. Болду, телефон ачылды. Мындайча телефон баш айланып калды дагы. Телефонду ушинтип биз азыр апот кылып уже ачтык. Азыр телефон менюга как положено чыгарат. Эч кандай аккаунт сурабайт. Пароль сурабайт. Пропустить кнопкасын басабыз, пропустить. Пропустить. Мынакей достор, телефон уже ачылды. Эгер телефон паролун ачкандан кийин бир аз не то иштеп же бир аз катып аткан болсо, кайра настройкадан быстро сброс кылып койсоңуз болот. Неден о телефонго киребиз дагы. Себеби кайра чисто иштеп калыш үчүн, телефон чисто иштеп калыш үчүн. Сброс настройкага кирдик, straight данные кылабыз да, сброс настройка кнопкасын басабыз. Эми сброс кылгандан болду аккаунт сурабайт. Себеби биз уже телефонду апот кылып ачып, менюга кирип, менюдан сброс кылып атабыз телефонду. Az сброс кылып атабыз, аккаунт дагы жок. Кийин уже сброс кылгандан кийин жанагындай меню чыккандан кийин дале кылып өтүп кете бересиздер, эч кандай аккаунт сурабайт. Сброс настройкты бассак, эскертирет. 10 секундтан кийин дале кылабыз, да 10 секунд эскертирет, да дале кылабыз, болду. Телефон бир сервис жанат дагы. Мындай айтканда азыр биз апот кылганда кичине бир телефон бир-эки жер не то иштеп калышы мүмкүн болот, кээде ушундай болуп калат. Биз раз сброс кылып койсок, телефон чисто таза иштеп калат. Болду достор, телефон ачылды. Эгер видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, жана каналга жазылып кетиңиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.